Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Canardağım apa, can sırrımsın apa, barasılım apam, kuanıcım, bağbanımsın ata, zor bağımsın ata, tiregimsin ata, çırağımsın. Altınım sen menin maqtanamın apa, men seni Mekke'ge al paramın apa, balanın dilegen baktalayın asıl cansın ata, bir ele sözüme şattanamın ata, men seni Mekke'ge al paramın ata. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук фонд кыргыз коомчулугунда колубуздан келишинче мына ушинтип көз жашын төгүп кыйынчылык күнгө дуушар болгон биздин канчалаган замандаштарыбыз, энелерибиз жашап жатат. Мына ушундай энелерибиздин катарын толуктаган мына ушул урматкан эже биз алгачкы жолукканда биздин жолугушканыбызга канча убакыт болду? 1 жыл болуп калды. Бир жыл болуп калды, 1 жылдан ашып калды. Бирок ушул аралыктын ортосундагы бул эжекемдин көргөн күнүн көргөндө жүрөгүбүз эзилет. Биз буга чейинки аралыктагы күн көргөндүгү сөз жок. Ошондуктан ошол оштон буяка келерде бизге байланышып, Азамат, айланайым, балам, Бишкекке барсам таанышыбыз деле жок, жакын тууган урук деле жок эле, каяка барарымды билбейм деген бир колуна ушул аянаны көтөрүп, экинчи колуна дагы бир майып кызын жетелеп, мына ушул урматкан эже жаңы жолуккан күн эсибизден кетпейт. Бирок ошол күнү дагы биз барып тосуп алып, 1 жыл мурда өткөн убакытта эжеге жакшы бир колубуздан келишинчелик, колубуздан кандай мүмкүнчүлүгүбүз болсо ошону пайдаланып, эжекеге кайрат айтып, сабыр тилеп, аянага ден соолук тилеп, келгиле кыргыз мекендешим, мындай кырдаалда эч убакта таштабайлы, энеке кыйналып калыптыр, мынакей караңыздарчы, жаткан карындашыбыздын акыбалы өтө оор болуп атат деп чакырык кылганбыз. Бирок бул чакырыктарга кайдыгер карабаган эл журтка бүгүн мен ыраазычылык билдирип, рахматымды айтып койгум келип турат. Себеби биз бүгүн ошол баягы өзгө башка канчалаган бир туугандарыбыз чет өлкөдөн, өнүккөн өлкөдөн дартына даба таап келип аткан Индия өлкөсүнө кетүү мүмкүнчүлүгү бизде болду. Себеби ар бир мекендештин кошкон салымы дарекке жеткендиктен бүгүн мына бирке тыйын чогулуп, азыркы учурда мына $5000 чогулду эже. $5000 чогулду. Ошол акчага Кудай буйруса биз дагы сүйүнүп атабыз. Эми аянаны алып, ошол Индияга баруу бүгүн азыр билеттер алынды, визалар бүтүп, биз дагы ошол сүйүнүп атабыз. Ушул азыр Кудай буйрусанан ар бир салым кошкон мекендешке ыраазычылык. Бул окшогон мына ушу эжекеме окшогон энекелерибиз эч убакта кыйналбаш керек. Оорун колдон, жеңинин жерден ала турган кыргыздын намыстуу уул кыздары бар экендигин далилдеп турган бул биздин аракет сүйүндүрөт. Мына ушуга салымын кошкон бул жерде мен атын атап койгум келет. Өтө баса белгилеп, бүгүнкү күндө мындай блогер болуп, YouTube каналдарында жакшы бир коомго жакшы салымын кошоюн деп аракет кылып далалат кылган ошол YouTube каналын ачкан биздин мекендештерге да ыраазычылык. Биздин ошол видеолорду колдоп берип аткандыгына мына Адыл Акжолулуу деп ошо телеканалда, Ош телеканалында иштеген биздин мекендешибизге Адыл
Аллах сенден ыраазы болсун. Бул дүйнө акыреттин бактылыгын Кудай берген болсун, ушул жакшылыгыңа Кудай буйруса. Биз өтө ыраазыбыз сенден. Анткени ушул эжекемди дагы тирек болуп, жанында намыстуу жигит болуп туруп бергендигиң бизди кубандырат. Кудай сенден ыраазы болсун. Андан кийин Аскар деген бир тууганыбыз ошол эжекебизге келип жылуу сөзүн айтып, демөөрчү болуп, дем күч берип, сиз кыйналбаңыз деген жакшылуу пикири менен демөөрчүлүк кылгандыгыңыз үчүн Аскар байке, рахмат сизге, чоң рахмат. Ошондой эле Максуда деген биздин эжекебиз. Анан өзгөчө айтаарым, Америкадагы 9 жаштагы кыз $500 салып жүрүп атат. Бул кимди гана жүрөгүн жылытпайт. 9 жаштагы кыз мына аянага өзү теңдүү курдашы. Балким ошол Америкадагы биздин мекендешибиз кичинекей. Атасы ага бир ноутбук алып бер деп бергендир. Балким телефон алып ал деп бергендир. Бирок ал өз кызыкчылыгына жумушабай, өз нафсисине мындай каршы чыгып, ошол колунда турган $500 өзүнүн кичинекей анын мына боордошу аянага акча салып жүрүптүр $500. Ошон үчүн Кудай буйруса мен ойлойм, урмат эже, Аллах Таала насип кылса, мына Кудай буйруса кетүү алдында турабыз Индияга. Биз дагы сөз берип, Кудай буйруса ал жак менен келишимдердин негизги жакшы бир жолдорун колдонуп, колубуздан келишинче аларга айтып, ал жактан биз чогуу барабыз сиздер менен, мына бул эжелерибиз менен чогуу барабыз, ал жакта чогуу болобуз. Колубуздан келишинче, анан эң негизгиси максатыбыз дартка даба таап, аяна жакшы болуп келишлиги насип кылсын жараткан Кудай буйруса. Анан көп дубаа кылып коюңуздар жума намаздарда. Көп дубаа кылыңыздар. Дагы да чакырып кылат элем. Азыркы топтолуп турган $5000 жетип калат деген эме жок. Бүгүн биз барып анализ тапшырсак, балким дагы керектелип кала турган болсо, бул эжекем ал жакта кыйналып калбаш үчүн дагы да чакырык кылабыз. Колдоо көрсөтөм деген мекендештер, келиңиздер. Эч аянбайлы. Энелер кыйналбасын дегендер, эне баркын, эне кадырын билгендер, мекендештер, мына кызым бар, бирок кызынын кыйынчылыгын эне көрбөсүн, мына ушинтип колуна көтөрүп жүргөн энеге битке болсо дагы кол сунуп сооп табам дегендер дагы да азыр экран алдында турган реквизиттерге, мына эжемдин WhatsApp номерине байланышып колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Кудай буйруса. Алла ыраазы болсун. Урматтуу ушу YouTube көрүүчүлөр, мен сиздерге ыраазычылыгымды билгизем. Ушу Азамат менен туптуура 1 жыл мурун көрүшкөндө Азаматка аябай ыйлагем. Азамат, мен ушу Бишкекте тосо турган адамым жок. Мен кандай кылам? Бишкекти дагы деле жакшы билбейм дегенде Азамат жылы сөзүн айткан. Эжекем келе бериңиз, мен ушул жерге келсеңиз мен тосуп алам ушу деп айткан сөзүнө туруп, Кудайга шүгүр, Михалга Кудайга шүгүр, ушу балага канча айлансагам аздык кылат. Анан тосуп алып болгон аракетин жумшады, больницаларга көрсөттү. Эне жана бала бөлүмүнө барганда өзү деле айтат, эми эне жана бала бөлүмүндө кабыл албай кой да, кабыл албай коюшуп, бул бала жүгүрүп жүрүп, акыры жан талашып атып жаткырып, бир жума жаткандан кийин анан өзү кайра барып чыгарды. Бир тууганыбыз да мынчалык мамилеге кылышпайт, эми кылат, эми мынчалык жакындары, булардын бир туугандары мынчалык мамиле кылган жок. Азаматтын кылган ишин мына Кудай бир гана Кудай билет, бир өзүм билем. Ушунун кылган ишин, Азаматтын кылган ишин акалары, эжелери бирям ушунчалык кылган жок. Азаматка Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө ыраазымын мен бул балага. 1 жылдан бери ошо неме өтөт. Андан кийин ошо частный врачтарга көрсөтүп, дарылатты, частный врачтардан. Анан неме кылдым, ошо элин барсындан кийин Адыл Акжолго кайрылдым. Адыл Акжолдун немеси өтө күчтүү болду, жардамы. Орозодо $5000 1 жылдык доход түштү продуктадан. Алла ыраазы болсун. Мен эң ишенгеним ошо кайрымдуулук фонд мага ишенген, фонддордун ишенгени ошо кайрымдуулук фонд. Анан экинчи жардамчым ошо Адыл Акжол болду. Эми ачыгын айтыш керек, эң күчтүүлөр ушулар болду экөө. Анан акча топтолгондо Азаматка ачык айттым. Азамат, айнайнука, мен буну апарбаган жерим калбады. Тапкан акчам талай кетет, бирок жылышпой да, ушундан сой начарлап кетет. Ушуну Индияга апарып көрсөтүп берчү экен. Болгон жетсем эжеке мен түз эле эфир сиздер менен байланыштырам деди Мухаммед Актарга. Түз эфир неме алуу демечү экен. Аскар прямо сүйлөштү. Эжеке ушундай кызы ооруп атат деле. Ошо башында көбүрөөк нарушениясы бар экен, же операция болушун, же лечениемден сакайып кетишин барганда айтат экен. Нарак бери $10,000 кетет экен. Айланып кетер бир туугандар сиздерден сураган ушунча 1 жылдан бери жардам берип атасыз. Ушу болгон 12 жашар кыз ушунун
ömrüne жардам берсеңиздер суранам, ушу ден соолугуна сиздерден өтө суранам. Анан бу жерде мени азыр колдоп кеткен немелерим, бир туугандарым, мен ошо классташтарыма да абдан ыраазымын. Ошо классташтарым ошо ютубтан көрүп, кызым көрүп, ошентип акча чогултуп 12 000 акча алып келип тапшырышты. Балдарыбыз, кыздарыбызда 4 000 акча чогултуп беришти. Классташтарымдан Алла разы болсун, балдарым жакшы урмасын көрсүн. Эң главный ошо Алмаз деген акласыз окуган бала бар эле. Ошол бар жокто азыр деле неме болуп сурап, кантип атасың, эмнең кем, канча акча болуп атат, эмне болуп атат деп баарын ошо Алмаз тейлеп жүрөт. Алмазга өтө ыраазымын. Алла разы болсун ошо балага. Рахмат. Неме болду, кече Ара Нокат районунан Кашкалдактын балдары салды. 11 600 салды. Араандан мындан мурда Араандан салды. Жаштар фонду 20 000 салды. 5 000 продукт алып келип берди. Азыр эми Ысакбаева, Нокат районунун бардык Нокат район боюнча неме экен да, фонддун жетекчиси экен демесин. Ысакбаева Гүлжүгүт деген акабыз бар. Ошол баардык Нокат район боюнча менин немеми коюп, ушу карындашыма жардам берип коелу, ушинтип калыптыр деп ошо акам демечи болуп ушу жардам берип жүрөт. Эми азыр Араанды кайненериме кайрылып атам. Эми буягын Араанды кайненеримин өзү немеси болсо, ниети болсо жардам берет деген үмүттөмүн. Рахмат ушу. Алла разы болсун, эч качан жамандык көрбөгүлө. Сиздерден өтө суранам, ушу кызымдын өмүрү барган сайын сылойлашып кетип атат. Сиздерден суранам, ушу кичине болсо жардам берип койсоңуздар, атасы өтүп кеткен. Урматкан эже жараткан берген сыноого моюн сунуп, 1 жашынан бери ден соолугунан жабыркап келе жаткан кызы Анарбаева Аянанын сакайып кетүүсүнө, башка балдар сыяктуу бактылуу балалык күндөрүн өткөрүп, апасынын, бир туугандарынын кашында жүрүүсүн Аллахым насип кылсын. Урматкан эженин айтуусуна караганда Аяна кызыбыз алгач 1 жашында, андан соң 3 жашында, 7 жашында, анан 9 жашында оорусу кармап, 9 жашында реанимацияга, андан кийин комага түшүп калганда, ошол күндөн тартып ушул күнгө чейин акыбалы өзүңүздөр көрүп тургандай. Аяна кызыбыз Индия жергесине барып, ден соолугун чыңдап, бизден дарыгерлер так жана туура диагноз кое албагандыктан, ал жактагы дарыгерлерге көрүнүп келүүсү үчүн кыргыз элинин, дүйнө кыргыздарынын жардамына муктаж. Андыктан кайдыгер карабаган мекендештерибизден жардам сурап, көмөктөшүүнү каалагандар экрандагы Урматкан эженин жеке эсептерине каражат которуп, же көрсөтүлгөн номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Канча жашынан бери ооруйт бул оору менен? Канчадан бери күрөшүп келе жатасыздар? Кандай аракеттерди кылдыңыздар? Азаматка жолукканга чейин. Азаматка жолукканга чейин 1 жашар, 3 жашар, 7 жашарда бирден ооруган да. Анан доктурларга, Араанга доктурларга апарсак, неме болуп калды. Ичине ысма түшүп калды, ошо менен дарылаткен. Ошо менен дарылатып жүрдүк. 9 жашарында резкий бир күндө 40 судурук берди. Рамнасия түштү, кома түштү. Одан кийин эле сылойлашып кете берди. Сылойлашып басып жүргөн, мектепте окуп жүргөн, сабагы жакшы эле. Балдар менен ойноп жүргөн неме эле. Мындан кийин барган сайын сылойлашып сүйлөй албай калды, баса албай калды. Ошол дейм. Мына урматтуу мекендеш, ошол кызы бар болуп туруп, кызым ыйлашылгандай каалабагандар, мисалы ошол энеси туруп, энесинин көз жашын төгүшлүгүн каалабагандар, ошол өзүбүздөй көрүп, чыныгы мусулмандык сапат менен пайгамбар алейхисалам дагы аябай кеңешин айтып, өмүрүнүн акырына чейин уммати деп өткөн дүйнөдөн. Ал пайгамбар дагы ушул бейишине таман астында деп ушинтип бизге насаат кылган. Эми мен айтайын дегеним, өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалап, биздин да кызыбыз, кашыбызда ойноп күлүп жүрүшүн көрүп аткан болсоңуз, ар бирибиз каалайбыз. Ар бир инсандын каалоосу балдарым көз алдымда кыйналбаса экен, оорубаса экен деген үмүттөбүз. Бирок бул үмүттү өзүбүзгө гана каалап отуруп алсак, бул чыныгы мусулмандык сапат бизде болбогондугун болуп калат. Ошон үчүн ушул Урматкан эженин бир эле бул Аяна кыз эмес. Сиздер бул жерде мен бир нерсени айтып коюшум керек. Бул эжекемдин 2 кызыңыз тең майып,
бир уулуңуз бар. бир уулум бар. Уулум да. Эки кызы тең, экөө тең майып болуп атат. Бул эжеке деле жакшы жашайын деп атат, бирок каалоосу болгон менен Аллахтын каалоосу экен бул дүйнөдө. Анан ошон үчүн ушундай берген сыноонун аркасында чоң жакшылыктар бар деген Кудай буйрса Аллах ошо дартына даба берип жакшы болуп кетишиги насип кылсын. Жүрөгүңүзгө тынчтык орнотсун Кудай буйрса. Урматтаган эже. Анан эми Кудай буйрса мына эжекем айткандай чогулган каражат азыр чогулду. Биздин колдон эмне келет? Сиздерге ушундай элге чагылдырып, чакырык кылып, бирибиз көрүп, экинчибиз чогулуп түшүнтүп атып, тыйын чогулуп калса деген максат. Ушул максаттар орундалсын. Аллах барыңыздардан разы болсун. Эч кимибиз оорубайлы, кыйналбайлы. Жанардагым апа, жан сырымсың апа, бар асылым апам, кубанычым, багбанымсың атам, зор багымсың атам, тирегимсиң ата, чырагымсың апа, алтыным сен менен мактанамын апа, мен сени Меккеге алып барамын апа, баланын тилеген бакталайын, асыл жансың ата, бир эле сөзүңө шаттанамын ата, мен сени Акбалга түшүп калды, барган уурушуп атат. Жылыш жок, ошон үчүн Индияга сурандым, деп апарып көрсөтөм, кандай диагноз менен экен. Эгер айттым ул азаматка, да эним кетейин азамат, мен ушул кызым Кыргызстанда диагнозу жок эле, ушул ал жерде дарлатып жүрөм, Индияга барсам бир диагноз койсо, эгерде буя Кудайдын иши, эгер Индияда да жок бул кыз болбой дарыленгенге десе, мен үйдө эле буя Кудайдан деп карап отурам, үйдөн эч жакка алып чыкпай деп. Ошо үмүт менен алып кеттим. Эгер жакшы болсо, жакшы болуп кетет десе, Индияга канча болсом, өзүм жаным бергенге чейин аракет кылып дарлаткенге аракет кылам, сакайга чейин деп ниет кылып кетип атам.